Ырчы Анжелика Кайратова парламенттик шайлоого эл үмүттүү партиясы менен катышканын жатат. Бул туурасында репортер Кейжи сайты жазып чыкты. Буга чейин Ата Мекен партиясы менен шайлоого барат деген да сөздөр тараган. Анжеликанын саясий кадамы былтыр башталып, Биздин эл партиясы менен Бишкек шаардык кеңешинин депутаттыгына аттанып, жеңип чыгышкан. Бирок шайлоонун жыйынтыгы жокко чыккан. Экинчи шайлоого аталган партия барган эмес. Мээрбек мырза, Сооронбай Жээнбековдун кызматтан кеткенине толук 1 жыл болуптур. А кишинин мамлекетке кылган ишмердилигине кандай баа берет элең? Сооронбай Жээнбеков бийликке келген күндөн баштап колунан эч нерсе келбесин билгизген. 3 жылда мамлекетти артка тарткан аз келгенсип доосун кыянатты кылып, бийлигимди алып коет деген коркуу сезими менен жашады. Эми бийликтен жок, же үйдөн жок, көчөдө отуруп калды. Бир тууган инисин соттоп атса да, ал 1 жылуу сөз айта албаган өкүндүрдү. Адамгерчиликсиз, өтө пастыгын көрсөтүп койду. Бул киши тарыхта саткын жана колунан эч нерсе келбеген адам катары кара тамга менен жазылып калат. Азыркы бийлик Сооронбай Жээнбековду сот камагына албай калкалап атпайбы? Эртели кеч ал баары бир камалат, орду түрмөдө. Коомчулукта Атамбаев жакында соттон акталат деген кеп тарады. Эгер боштондукка чыгып калса, Сооронбай Жээнбеков менен кайрадан дос болушабы, же эки айрылыш жолдо кала беришеби? Учурда Атамбаевдин үстүнөн улам кылмыш ишин козгоп атышат. Мен ойлойм, азыркы бийлик Атамбаевден өтө коркуп турат. Анткени Алмаз Байкенин кадыр баркы күн сайын көтөрүлүп баратканы байкалууда. Бирдеме болуп кетсе, шайлоо аркылуу Атамбаевдин кайрадан президент болуп калышы мүмкүн. Анткени менен жакынкы күндөрү Атамбаев соттон акталып, саясий аренага чыгат го. Бир кезде Алмаз Байке ит дос болсо жакшы, досуң ит болсо жаман деген сөзүн айткан. Эгер соттон акталып, камактан бошонуп чыгып калса, Сооронбай Жээнбеков менен кайрадан мамиле куруп, ымалага эч барбасын бөркүмдөй билем. Ошон үчүн Сооронбай Жээнбековго окшогон адам менен дос болгончо, ит менен дос болгонум артык деп ойлойм. Булак Азия Ньюс гезити.